карызыбыз жагынан дагы. Бул кетишибизде биз 50 жылда Казакстанга теңелеткенбиз. İçki дүң продукцияны карагыла, айлык акыны карагыла. Ошондой шартта, урматтуу туугандар, врачтар, мугалимдер, мамлекеттик кызматкерлер, бийлик, өзгөчө жергиликтүү бийликтер силерди кордоп атат. Адам ордуна көрбөй атат. Ар бириңердин паспортуңарды жыйнап келип, мамлекет өзү 5-6 миң сомдон айлык берет. Ошону дагы жөн койбой, ар бирин паспортторун жыйнатып алып келип, эми мынаны карап койгула. Ошто кошумча 10 участок ачылыптыр. 10 кошумча шайлоо участогу. Форма 2 менен коюп атышат. Каша кылды булар. Ошто жашаган биздин анча-мынча тууган жердештердин баарын райондорго коюп атат, райондор келип бияка коюп атат. Эми карап койгула. Биз 2015 жылы СДПК менен шайлоого чыкканбыз билесиңер. Туугандар, ошондо дагы административдик ресурс болду деп айрымдар арызданган. Бирок мынчалык болгон эмес. Булар чектен чыгып барат. Эми мынаны карап койгула. Паспортуңарды бергениңер аз келгенсип, булар өткөргөнү аз келгенсип, ошол жерде ар бир мекеме ишкананын жетекчисин коюп, эми барып ар бириңер добуш берип атканда карап турат экен булар. Бул байлар менен бийликтегилери элди эмне мал ойлойбу? Бизди мынчалык кордойт. Биздин өзүбүздүн кукугубуз да кимди? Мамлекеттик кызматкерлер толтура чалып атат. Врачтар, мугалимдер чалып атат толтура. Жанар дейт. Ата мекенин командасы жакты дейт. Эскилер жок экен дейт. Адилеттүүлүк үчүн күрөшкөндөр экен дейт. Программаларды карап көрдүм дейт. Кыздарыңар, балдарыңар бүт мыкты дейт. Бирок ушинтип бизди кордоп добуш бергизип атат дейт. Эми дейт, мен ойлодум эле дейт, мамлекеттик кызматкермин. Бирок барып ата мекенге акырын салып коем деп. Бирок булар ага дагы жол бербей атат дейт. Келип карап турабыз дейт. Урматтуу туугандар, мындай схемщиктерди, мындай ууруларды, мындай көпөстөрдү, олигархтарды мамлекетке салык төлөбөгөн туугандашкан системаны кулатыш үчүн бизге силердин чоң жардамыңар керек. Курамды карап көрбөйсүңөрбү? Составты карап көрбөчү ата мекенде кандай балдар бар атат. Бир мыйзам жазбаган, бир жолу сүйлөбөгөн депутаттар кайра баратат. Мына азыркы парламентте силер маскаралап отурасыңар WhatsApp'тан, Facebook'тан. Чимкирик парламент деп. Элиталар деп. Ушул парламенттен 100 депутат кайра шайлоого барат. 100 депутат. Эмне ушундай парламент керекпи бизге? Эмне ушуларды кайра шайлайбызбы? Туугандар, акыркы сөзүм. Бизге жардам керек. Булар күч менен мажбурлап, акча менен көп акчага тоюп ашып, бул жердеги мамлекеттик кызматкерлерди жергиликтүү бийликтер кыйнап атса, 10-дан 20-дан паспорт чогулса, силер дагы эл үчүн деп, мамлекет үчүн, ата мекен үчүн деп, ар бириңер бизге жүрөгүнө кирип 10-дан 20-дан киши тартып бергиле. Кошунуңарды айткыла, туугандарыңарды айткыла, досторуңарды айткыла, жаш балдарды айткыла, аксакалдарды айткыла, баарыңар биригип туруп, бир муштундай түйүлүп, ата мекенди шайласак, биз барып бул өкмөттү, бул парламентти бир мүнөттө ордуна отургузбайбыз. Түп тамыры менен алмаштырып, дурсагын сүйлөгөн баягы министрлерди, депутаттардын баарын ордуна жап-жаш, тың, Тилекке окшогон, Эльвирага окшогон, Натальяга окшогон, Рискелбекке окшогон бүт жап-жаш балдарды алып барабыз. Оштон буйрса, Абдулвахап Нурбаевди, Эмил Түлендибаевди, Жаныбекти, Сардорду, Керим Макеевди, Кыял Калдыбаев, Айгүл Лаватова, бүт жаштарды Абдымиталов экебиздин биз айтабыз, дейбиз, алып кетебиз. Бирок, туугандар, Оштун баарын ээлеп алыптыр деген сөзгө мен аякта уялып атам. Ушуларга жол бербейли. Эмне Оштун элине ушунчалык эле баарыбыз эле сатылып, баарыбыз эле ошол акчаны тилемчилеп, баарыбыз эле ушулардан коркуп калдыкпы? Коркпойбузбу? Катуу турабызбы? Биримдикте иштеп, ынтымак менен ата мекен партиясын шайлап берет деп силерге терең ишенем. Рахмат. Assalamu alaikum, rahmetullahi barakatuh. Ben Çavdar'ın komandasından geldim, Baldar için. Baldar için geldim ben. Ben Çavdar'ın komandasından geldim, Baldar için. Bu algıla. Şöyle al gelgen Çavdar'ın bardığının cüve görüntü, bak. Geldiğin Çavdar'da kap karap, var 1000 son, 2000 son, bir tane aşağı bizidike aldanganlar. Daha şayloğa gelip, Ulaşı özleri sıranğanday, çok degende 10'dan kişi yap gelip, 4. oktyabr günü Doğuş Vilayeti'ne gelişim. Amin.